Келечекке жол мониторинг борбору Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутаттыкка талапкер саясий партиялардын өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өткөрдү. Иш-чарага массалык маалымат каражаттары жана партиялардын өкүлдөрү катышып, алдыда боло турчу шайлоо тууралуу маселелер талкууланды. Кыргызстан боюнча сурандыруу жүргүзүлгөн экен. Америкалык институт США анан USAID-тын жардамы менен мындай бир сурандыруу жүргүзүлгөн экен. Кыргызстандын жарадан 9-августтан баштап 15-августка чейин жүргүзүлгөн экен. Бул боюнча биз атайын маалымат чыйынын бердик, активисттер сүйлөдүк. Анан ушунун негизинде алар мыйзамдын 40-статьясы бар. Конституциялык закон бар, президенттик шайлоо жана депутаттар шайлоо боюнча конституциялык закондун 40-статьясында эл аралык уюмдар, чет мамлекеттер, башкалар шайлоонун алдында, саясий процесстердин алдында соцопротив жүргүзгөнгө же бир Кыргызстан ичинде кийишүүгө акысы жок деп жазылып турат. Бул 12 статья бар экен. Ошонун баарын биз көрсөттүк. А булар болсо закондордун баарын ушундай шайлоо жүргүзгөн экен. Ушундай опрос жүргүздүк. Жыйында 4-октябрда өтө турчу парламенттик шайлоого чет өлкөлөрдүн одоно кийлигишүүсү тууралуу фактылардын келтирилген мисалдар ортого коюлуп талкууланды. Ал эми укук коргоочу Турсунбек Акун партия мүчөлөрүн бул жүргүзүлгөн сурамжылоолорду көз жаздымында калтырбай чара көрүүгө чакырып өттү. Барлық нәрсенің алдын алышымыз керек, шайлообуз тынч өтсүн, башка чет өлкөлөр кийлигишпесин, шайлообузду татынакай тынч өткөрүп алалы деген максат. Анан ушуну маалында саясий партиялардын көңүлүн буралы деген эле ой. Туурабы? Алар пикирлерин айтсын, көңүлүн бурсун. Ар шайлоочулар мына Кыргызстандын тагдырын чечиш керек да. Биз ким шайланат, кайсы партия өтүп чыгат, ким сарпта калат, ким парламентте өтөт, аны шайлоочулар чечиш керек. Америкалык институттун жүргүзгөн изилдөөсү чындыкка дал келбей тургандыгын партиянын өкүлдөрү айтып, бул сыяктуу изилдөөлөргө жол бербөөгө аракеттер көрүлүшү керек жана партия өкүлдөрү тарабынан көңүл бурулушу зарыл экендиги белгиленди. Могу сурамжылоо бир мамлекеттин, бир күчтүн кыялында ушундагы көрсөт кандай болот, ушундай болуп калса кандай болот деп. Ошондуктан мен толугу менен ишенбеймизден бул жеңилирээк болуп калат. Болбогон сурамжылоо. Отуруп алышып, океандын ар жагына. Өзү отуруп жаткан ушундай кылып берсек, кыргызстандыктар ушуга ишенишет деп. Негизи эл аралык деңгээлде дагы булардын кыйыр катышуусу дагы, кыйыр кийлигишүүсү дагы туура эмес да. Туура эмес болгондон кийин бул жерден биз байкап көрсөк, ушул кыйыр болсо да киришип атыптыр. Албетте бул туура эмес. Кийлигишпеш керек эле. Анан баягы унутулуп калган кайрактагы бир партияларды чыгарып атышыптыр. Бул дагы албетте туура эмес. Бул суроону туура көтөрүп чыктыңыздар. Анан дагы көрөбүз, буларды кандай баа беребиз? Чагылчыл күчтөр дейбизби? Же кандай деп айтабыз? Буну коом дагы талкуулайт. Коомдун талкуусуна да калтырабыз. Келечекке жол мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акун USAID жүргүзгөн сурамжылоосун артка кайтарып алуусун талап кылат. Эгерде сунуш аткарылбаса, борбордук шайлоо комитетине жана тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылуу жасалат.